Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Биз силер менен бүгүн Кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурдакы көрсөтүүлөрдө айткандай, Сагынбай Орозбактын вариантынын негизинде 5 томдуу роман жазганмын, кара сөз түрүндө. Мына алар силердин көз алдыңарда турат. 5 томдуу роман тең. Бул китептерди мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, китептерим азыркы учурда орто мектептердин программасына кошулган. Жана Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мындан тышкары мен 8-11 класстын окуучулары үчүн мындай кылып атайын жумуш изеттер түзгөнмүн. Булар дагы билим берүү академиясы тарабынан мектептердин программасына кошулган. Мындан тышкары биздин Манас эпосубузду өркүндөтүү үчүн, элге жайылтуу үчүн мен өзүмдүн чыгармамды орус тилине которуп, аларды кыргызча вариантындагы, орусчасындагы электрондук варианттарын атайын сайт ачтым. epos-manas.com деп. Ошол сайтка электрондук версияларын койдум. Азыркы учурда болсо мен Семетей романынын 2-нчи томун жазып жатам. Буюрса, муну бүтүргөндөн кийин дагы мындагы силердин назарыңыздарга сунуштуу ниетим бар. Эми болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Эрөөл башталгандан кийин Чагообек Тулусту мылтык менен бир атып, мыктыланып жаа тартты. Тилекке каршы анын огу менен жебеси жаза кетип, Калмак аман калды. Алдырар да жаздырар деген ушул турбайбы, арман кылды казак. Өмүрүмдө биринчи жолу бутага тийбей калдым. Болгондо да 2 кадам жерден далдайган кишиге таамай ата албадым. Эми бул жөрмөгүстөн качкандан башка арга калбады. Чагообек атын бура тартып, колуна качты. Бирок Тулус качууга мүмкүнчүлүк бербей, ага жетип барды. Ал казакты атынан жулуп алып, атынын жалын ашырып, колуна кирип, элине олжо кылып берди. Мындай айбатты көргөн кыргыздар Тулустун жанына майданга батынып бара албады. Кудай жалгап, кеч кирип калгандыктан Эрөөл токтотулуп, эки тараптын аскерлери жаткан жерине кайтышты. Эртеси күнү таң саргарып атканда Эрөөл улантылып, калмактардан кайрадан Тулус майданга чыкты. Аны эч ким жеңе албай турганын түшүнгөн кыргыздар Эрөөлгө Манастын чыгуусун эп көрүштү. Алардын айтканына макул болуп, баатыр Аккуланы минип майданга чыкты. Тулус кыргыздын балбанын шылдыңдай баштады. Манас деген сенсиңби? Бакырды Калмак. Ары жок куу кыргыз, сени ажалыңа кайдап келиптир. Өлүмгө даярдана бер, тентиген буруп. Бул сөздөргө Манастын жини келди. Атаңды урайын Калмак, ичинен сөгүндү ал. Тили заар экен мунун, сөздөрү чычыкка гана жетпедиби? Шашпай тур. Эгерде бул акыркы салгылашым болсо да, сени сөзсүз жеңемин. Эрөөлдү баштоого белги берилгенден кийин Тулус озунуп, бар күчүн топтоп, күрсү менен Манасты башка салды. Анын эсеби боюнча мындай соккудан кыргыздын мээси ар тарапка чачырап, аманатын жаратканга тапшырыбыз керек эле. Бирок баары ал ойлогондой болбоду. Манас соккудан коргонуп, калканды башына жабына калды. Катты урулган күрсүдөн баатырдын көзүнөн от чагылды. Бирок анын жаны аман калды.
Буга таң калган Тулуз өзүнө келгенче жаны кашайган Манас аны ач албас менен оң ийинге салды. Эрдемсинген калмактын оң колу үзүлүп, жалгыз сол колу менен калды. Колунун оорусуна чыдабай, өкүрүп жаткан Тулузду Баатыр айбалта менен чапканда анын башы экиге бөлүнүп кетти. Аманатын Кудайга тапшырган калмактын атын алып, Манас өз колуна кайтты. Кеч кирип калгандыктан элөөл токтотулуп, эл тыныгып тек жатты. Эртеси күнү таң атканда душмандар майданга керней тартып бапылдап, сурнай тартып такылдап келип, кайрадан балбандардын элөөлүн өткөрүп болушту. Калмактарда тоодойдон кайган, мурду барбайган, кара тору майын чебек балбаны башына калкан алып, ортого чаап чыкты. Чантуу болсоң келгин, ач кыйкырык салды калмак. Ага каршы Манастын тобунан орто бойлуу, чымыр денелүү, ак шумал Күлдүрдүн уулу Чалыбай чыга турган болду. Анын чебектен бою кыска болсо да, тажрыйба жагынан андан кем эмес. Далай жолу элөөлөргө катышып, мөөрө алып жүргөн Баатыр күчүнө ишенип, тайманбастан калмактын дөбөсүнө каршы аттанды. Элөөл башталганда чебек узунуп, кыргызды найза менен салды. Чалыбай соктуну четке кагып жиберип, өзү чабуулга өттү. Көкүрөгүнө найза катуу тийген чебек атынан топтой ыргып, жерге учуп түшүп, аманатын Кудайга тапшырды. Тапанчадай болгон Чалыбайдын эрлигине кыргыздардын аскеринин баары ыраазы болуп, жер жаңыртып аны тукташты. Анын сүрөөнүнө шерленген Баатыр атын ойноктотуп, майдандын ортосунда кезектеги атаандашын күтө баштады. Балбанын тез эле жеңилип калганына ыза болгон Акунбешим элөөлгө өтөлүк уулу Алакалды чыгарды. Бою кичине, арык калмактын аярлыгы бар болгондуктан, ал кыргыздын балбанын жеңгенге үмүттөндү. Алакал бакырыгы басылбай, майданга айгай салып кирди. Салгылашуу башталганда Чалыбай ага күркүрөп найза салды. Алакал аны четке кагып жиберди. Кийин ал атынын ээлине тыкалып турган узун найзасын күү менен кыргызга сайды. Анысы оң капталына кирип кеткенде Чалыбайдын көзүнөн от чагылып, арандан зорго ээлинде кармалып калды. Жаны ачыган Баатыр кылычы менен сайылган найзаны кыя чапты. Денесинен чыкпай калган найзанын калдыгы урушканга эмес, дем алганга да арандан зорго мүмкүнчүлүк берип жаткандыгына карабастан, Чалыбай чымырканып, бар күчү менен Алакалды найза менен сайды. Калмак аны калканы менен четке кагып жиберип, коркконунан колуна качып кетти. Элөөлдү өзүнүн чаптыгына карап турган Манас Чалыбайга аябай ыраазы болду. Азаматсың балбаным, шаңдуу кыйкырды Баатыр. Тобуңа барып, жараатыңды таңдырып, табыптарга көрүнгүн. Сенин ордуна элөөлгө башканы чыгарам. Чалыбай макул болуп, тобуна кайтуу үчүн атынын башын бурду. Бирок ага ниетин ашырууга мүмкүнчүлүктү бербей, Акунбешимдин балбаны узун бойлуу, алт денелүү кара тору догон майданга чаап чыкты. Ал кыргызга жетип келип, ага күбөлөп күрс салды. Чалыбай аны калканы менен кагып жиберди. Кийин токтолбостон догондун кекиртегине найза менен салды. Ал кезигиден короюп чыгып, калмак тил тартпай мүлт кетти. Баракелде Чалыбай, тегерек жаңыртып көрүштү кыргыздар. Жарадар болсоң да эрдемсинген калмактын эсебин таптың. Бул коркукка чыдабай, калмактардан 30 балбан бөлүнүп, кыргыздарга ат коюшту. Каптагын калмакты, муну көргөн Камбакай айгай салды. Манас баштаган 800 миң кол менен
шағырак бойы жол менен бакай калмактарга кыйкырып каптап келди. Ушул мезгилде аларга текелик тоонун тушунан, сеңир keçи учунан, кан айлаткан башында болгон 300 000 аскер жардамга жетип келишип, калмактарга ат коюшту. Кызыл кыргын башталып, душмандар айбалта менен салышып, найза менен сайышып, кылыч менен чабышып, мылтык менен атыша башташты. Айлананын баарын чаң басып, күндүн көзү көрүнбөй, азаптуулар сулап, ажалдуулардын жаны чыгып кулады. Жерде жайнап жаткан өлүктөн аттар жүрө албай, кээ суу менен чагыр сууда адамдын каны сел болуп акты. Сузуп суу иче албай, суу алуучу жеринен суунун канын көргөн соң, катындардын баарысы үмүтүн үздү эринен. Учуп жүрүп асмандан куш адашты эсинен. Айгышкан салгылашуу 2 түн тынбастан уланды. Аралашкан 2 кол туу түбүнөн турушуп, туубуз качпай турат деп кубат кылып урушуп, ач бөрүдөй жулушуп, тозоң менен көрүнбөй, талуу күшөм калаасы, кызыл канга жуулду Сары Өзөн чуунун талаасы. Ушундай катуу урушту тараптар 3-чү күнү аргасынан токтотушту. Себеби талаада жыйылбай жаткан өлүктөр ысыктын күнүндө сасып асканга да, ат менен чапканга да мүмкүнчүлүк бербей жатты. Душмандар тыныгуу жашап, өздөрүнүн өлүктөрүн талаадан жыйнай башташты. Кыргыздар өлгөн жоокерлердин жаназасын окушуп, аларды акыркы сапарга узатуу менен алек болушту. Калмактарды өлүктөрүн издеп табышып, санап көрүшсө, алардын 47 000 жоокер өлүктөр. Ыйлап сыктап 80 000 төө кондотуп, от жагар жерин оңдотуп, 30 000 наапа алдырып, кээ суу чагыр оозуна, Ноорудун кара тоосуна барышып, от күйгүзүп жандырып, кызыл отко салдырып, калмактар өлүктөрүн отко күйгүзүштү. Какаганга уштаган болуп, алардын 95 000 ар кандай жараат алышыптыр. Алардын ичинен өбөктөгөн 7 000 аты эле тирүү болбосо, заты өлгөндөргө барабар абалда жатышат. Калган жарадарлардын кээ бирин колу сынып чолоюп, көзү чыгып улоюп, кулагы жок жүрөт молоюп. Башкалардын абалы деле жарытарлык эмес. Алардын арасында чөйүн баш тийип ууртуна чулчуйганы дагы бар. Сойыл тийип мурдуна былчыйганы дагы бар. Аскерлердин абалын көргөн Акынбешин кайгырып, жашын жамгырдай төктү. Элимдин башы жылдызда, не кылдым мен казак кыргызга? Башында биздин жерлердин далайын алган маарыбаган куу буруттарды башылар бекен деп жүргөн элем. Бирок андай болбой, алар мага көзүн алайтып, жериме бастырып киришти. Эми аларды кантип токтотомун деген кан ого өтө шолокто ойладым. Акынбешиндин кейиштүү абалын көргөндөн кийин калмактардын ого өтөрүндөн түштү. Ошондо Кегети Жан Жумунун кеңеши боюнча калмактар аскерин алып, кайрадан майданга барып, кыргыздарды баатырларын, аярларын жардамы менен жеңгенге аракет кылган болду. Тилекке каршы анын бул максаты ишке ашпады. Кыргыздар калмактардын кысымына туруштук берип, артка сүрүп таштаганда Акынбешин качканга аргасыз болду. Калмактардын каны кайда качты? Ачууанды унуккан Манас. Ал жерди казып, анын түбүнө түшүп кетсе да издеп табам. Колун баштап, туусу тууга урунуп, тозоңу тоодой бурулуп, сурнайы кулак тундуруп, узун тоонун оюнда, Сары Өзөн чүйдүн боюнда Манас Акынбешиндин артынан кууп жөнөдү. Андан качып кутула албай турганына көзү жеткен калмактын каны Маралан суунун боюнда бетме-бет салгылашууга чечим кабыл алды. Ал шарылдап аккан суунун жээгинде өскөн
Талтөкөйдүн ичиндеги көк төбөгө тигилген сары чатырына жакын нөкөрлөрүн аскердик кеңешке чакырды. Кыргызстандан качып кутула албай турган болдук. Сөзүн баштады Акунбешим. Алар менен чабышкандан башка айла калбады. Ошондуктан Тургай Жаңжуң менен Шамыңша калдай колду Маралаң суунун боюна бачымыраак алып барып, кыйынсынган бурутту туташ кырып жайласын. Ошондон кийин калмактарды өзү башкарып, 11 000 кол менен Маралаң сууга барды. Аскерлер Акун шаанын кызыл туу асабасын жайышып, аягын жерге сайышып, Алтайдан келген Алашка, арбагы бийик Манаска каршылык көрсөтүүгө даярдана башташты. Ушул мезгилде аларга Алоокенин элинен, Анжияндын жеринен узун бойлуу, кара тоору, мурду кырдач, чапчаак Салпаңдын уулу Меркишбек 6000 аскер менен жардамга келди. Акунбешим аябай кубанып, көк темир кийинген, башындагы көк тунгасына желкесин коргоо үчүн ок өтпөс соотту тагып алган Меркишбекке кыргыздарды жамандап, арманын айтып, көз жашын төгүп ыйлады. Кыргыздын айынан кала түгүл катын менен баламдан айрылдым арыстандыкка. Алар корумду кырып салып, жеримди кызыл кан кылды. Капа болбоңуз, каным, сооруптаны Меркишбек. Баарыбыз биригип Манастын сазайын беребиз. Ал кайдан келген болсо, ошол тарапка кууп, туулуп өскөн жерибизди эч кимге алдырбайбыз. Айтканын келсин баатыр. Чынын айтсам, мага Алооке жардам берет деп эч ойлогон эмес элем. Бул кылган жакшылык үчүн ал аман болуп, жамандык көрбөсүн, кырсыктан алыс болсун. Рахмат каным. Мен жакшы тилектериңизди сөзсүз Алоокеге жеткирем. Баса айткандай, кыргыздар кайда жүрөт? Маралаң суунун боюндагы кол ошолордукубу? Жок, батыр. Сен көргөн кол биздин колубуз. Мен аларды алаштардын жолуна койдум. Аларга багынганча өлгөнүм жакшы. Калган калмактар ушундай эле ойдо. Түшүнүктүү, башын ийкеди Меркишбек. Анжиянын элин маанайы силердикиндей эле. Акунбешим бир нерсе айтайын дегенче, анын алдына дорголордун бири келип, Айдаркандын эл көкчөсү 300 000 аскери менен кол салганын, Аналдын Тургай баатырдын жекеме-жекеди жерге жанчып таштаганын айтты. Муну уккан соң кыргыздарга каршы салгашты өзү башкара турган болуп, Акун шаа башына көк туулуга, үстүнө чарайына соо, бадана шым кийип, белиндеги жазык кара куруна кулч, узун кылычты байланып, аскерине барды. Көп убакыт өтпөй калмактардын жанына 500 000 аскери менен Манас келди. Эки тараптын 100 000 аскерлери Маралаңдын оюнда, Балдуу суунун боюнда бет мурдай туруп калышты. Калмактар падышалык тобунун кулак тундура буруп, чабуулга өтүүгө белги берди. Алардын шайма-шай турган колу кыргыздарга карай ат салды. Ыңкып турган кыргыздын аскери душман келе жатканын көрүп, алашта уран чакырып, желегин шамал жапырып, жер жайнаган калмакты арттан Манас баш болуп, тайманбастан качырды. Эки кол кызыл кыргынды баштады. Кыргыз, калмак, эки аскер бузулгандай жер жүзү билим-бири каптады. Чабышкандар уруштун кызуусу менен чачырашып, башы маран тоосунда болсо, аягы кара кырчында, кара каша сыртында болду. Канакты суудай жошулуп, калкандар башка тосулуп, кимдин колу кайсы жерде салгаш жатканы түшүнүксүз болуп, көргөндөрдүн башы айланып, баары аралашып кетти. Калмактар менен арстандарча чабышып жаткан Манас баатыр капысынан Акун шаанын туу түбүндө 100 000 кол менен турганын көрдү. Шашпай тур, куу баш, ызырынды балбан. Сага жетип,
başımды almaday julup alayın. Buna hurmatlı joldaşlar, bizim vakit sonuna jetti. Men sizlerden koşuşumum. Kayradan yoluşkança salamatla olun.